Курулушу дээрлик 3 жыл жүргүзүлгөн Кочкор аянынын Мантыш айылындагы социалдык шаарча толук бүткөрүлүп, бүгүн пайдаланууга берилди. Бул шаарча 30 үй бүлөгө ылайыкташтырылып, мына өзүңүздөр көрүп тургандай, мындай турак жайлар орун алган. Бул турак жайлардан сырткары шаарчанын ичинде мектеп, бала бакча жана эмкана өңдүү социалдык имараттарда орун алган. 30-дун бири болуп жаңы үйгө ээлик кылган Насихат Ибраимова 4 баланын жалгыз бой энеси. Ден соолугунан да мүмкүнчүлүгү чектелген. Бирок анын буга чейин үйү жок болуп, батирден батир которуп, үй азабын аябай тарткан. Анын тилеги орундалып, эми мынтип заңгыраган 2 бөлмөлүү үйгө ээлик кылып отурат. Эне сүйүнчүнөн улам келгендерге өргөсүн тааныштырып, шаардагыдай шарты менен экен деп кубанууда. Мына бияк залы, келиңиздер. Залы да аябай чоң экен. Аябай залдар этине точкалар бар. Бияк душу, туалети бүт бар тең шаардагы слоясы менен экен полный. Жакшы экен мага жакты. Келиңиздер биякты. Бияк спальный. Бягым спальный. Жакшы экен, терезелери да сонун, отоплениялары да бар. Жакшы экен да, шаардагыдай экен да. Биягым кухня. Келиңиздер. Туугандарым бүгүн сүйүнчүлөп, бүгүн үй алып, туугандарым үйүмдү куттуктап келип атышат. Бул кыздарым, балдарым менен 4 балам бар. 4 балама берди. Мына ушул социалдык шаарча Катар кайрымдуулук уюму тарабынан каржыланып бүткөрүлдү. Анын ачылышына Катар өлкөсүнүн Кыргызстандагы элчиси баштаган өкүлдөрү катышып, кызыл тасмасы кесилди. Мындай баардык шарт менен курулган чакан шаарча Теңир Тоо аймагында алгачкы ирет салынып пайдаланууга берилүүдө. Демөөрчүлүк кылган тарап социалдык жактан колдоого муктаждарга көмөк көргөзүү багытында бул долбоордо атайын жүзөгө ашырышкан. Мындан улам ага жайгаштырылган 30 үй бүлө облустун баардык аймагынан. Бул аткарылган жумуш биздин милдеттүү болгон ишибиздин бири. Бир тууган кыргыз мамлекети жана анын элдери үчүн. Мындай иштер дагы да улантылат жана бүгүнкү майрамыңыздар менен Кыргыз мамлекетинин бардык аймактарында ушундай жакшы саамалыктар болушун каалайбыз. Ушундай кайрымдуулук иштерин аткарып жаткан Катар кайрымдуулук уюмуна да чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Мына ушул пайдаланууга берилген шаарчада бир гана турак үйлөр эмес, мектеп, бала бакча, эмкана, мечиттен сырткары ишкана үчүн имарат да курулган. Бүгүнкү күндө ал имарат тиги цехи катары уюштурулуп, жашоочуларга жумуш орундары түзүлүп берилиптир. Иш орундары аябай жакшы, мектептерибиз жакын экен, садиктерибиз жакын экен. Иш ордубуз дегени бул жерге келип жашаганы, жумушубуз калбай, жумушубуз жаныбызда болуп, балдарыбызды карап турган эң ыңгайлуу жай экен демекчимин. Бардык нерсеге Аллах ыраазы болсун демекчимин. Дайыма чекишүү. Азыр сүйүнгөндөн эч нерсе деле айта албайм. Эң мешкisi багы Аллахым бардыгына ыраазы болсун. Ал эми мектеп, бала бакча толук жабдуусу менен камтылып, окуу жылына даяр турат. Бала бакча 30 орунга ылайыкташтырылса, мектеп 4 жылдык билим берүүгө ыңгайлаштырылган. Аларда иштеген кызматкерлердин, мугалимдердин орду эмгек акысы толук чечилип, мамлекеттин карамагына алынган. Ал эми дагы мунун жасай турган инфратүзүмдөрүн айтабыздар. Бул боюнча атайын айыл өкмөтүнүн бюджетинен акча каражаттар каралып, жыл сайын баягы күнүмдүк жылда өткөрүлүүчү оңдоо иштеринен өткөрүлүп турат. Андан тышкары содержание кыла турган жумуштар жыл сайын жүргүзүлүп турат да. Шаарчанын курулушу Катар кайрымдуулук уюму тарабынан башталган. Бул үчүн Мантыш айылынан 3 гектар жер аянтып берилген. Курулуш үчүн жалпы 100 миллион сом сарпталган. Андан тышкары Жогорку Кеңештин резервдик фондунан 1 миллион 184 миң сом бөлүнүп, турак жайлардын мештери орнотулган. Ал эми энергетика министрлиги тарабынан электр чубалгылары тартылып жана эсептегичтер коюлган. Ошондой эле Кочкор аянын өнүктүрүү фонд менен айыл өкмөттүн өздүк салымынан 6 миллион 800 миң сомго таза суу түтүктөрү тартуу, үйлөрдүн тегерегин көрктөндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Эсенбек Сталбек уулу, Шамен Болотбеков, жаңылыктар, Кочкор району.